Assalamu alaikum. Менин атым Улан, кесибим боюнча дарыгер, эндокринолог, диетологмун. Сиздерге бүгүн келип аткан суроолорго байланыштуу бөйрөк жана анын оорусу гломерулонефрит тууралуу айтып бермекчимин. Кимге кызык болсо, акырына чейин көрсүн. Патологияга өтүштөн мурда физиологияны бир аз карап чыгайлы, ошондо түшүнүктүүрөөк болот деп ойлойм. Демек, көрүп турганыңыздар бөйрөк. Эми мен сүрөтчү болгон үчүн анча окшото алган эмесмин. Бул бир бөйрөк, бул экинчи бөйрөк. Эмнеге бирөөсү өйдүрөөк, бирөөсү төмөнүрөөк жайгашкан десеңиздер, оң жакта боор жайгашкандыктан ал ошол оң жактагы бөйрөк бир аз төмөнүрөөктө туруп калат дагы, сол жактагы бөйрөк өйдүрөөктө болот. Анан мына бирөөсү артериялык кан тамыр, бирөөсү веналык кан тамыр. Артериядан кан келет дагы, венадан чыгып кетет. Күнүнө биздин ошол эки бөйрөгүбүз 170 литрдей канды тазалап, андан зыяндуу болгон нерселердин, мочовина, остаточный азот, аммиак, ушулардын баарын жок кылып турат, сыртка чыгарып турат. Кантип десеңиздер, өзүнүн ичинде тазалай турган аппараты бар. Негизи өзү тазалай турган аппарат. Аны мен кээде заводко дагы салыштырып коем. Тазалайт дагы, мына жерде түтүкчө бар. Муну биз мочеточник деп коебуз. Зыяндуу нерсенин баарын тазалагандан кийин суусу менен ошол калдыктарды сыртка мына мочеточник менен табарыскка түшүрөт. Табарысты негизи кичинераак тартып койдум, бирок буга караганда чоңураак болуш керек. Эки бөйрөк зыяндуу болгон калдыктарды ушинтип турба менен табарыскка алып келет, табарыстан сыртка чыгып кетет. Бул жалпы түшүнүк болду. Эми структурный функциональный единица деген түшүнүк бар. Ошого бир аз токтоло кетейин. Бул бөйрөк болуп атат бул. Бүтүн бир бөйрөгүбүз, оң жакта бирөөсү турат, сол жакта бирөөсү турат. Эки бөйрөгүбүз барбы? Эми ушул ар бир бөйрөктүн өзү 10 миллион даана нефрондон турат. Нефрон майда томолоктор турат го. Ушундайдан ар бир бөйрөктө 10 миллион даанадан бар. Муну сиздерге кантип түшүндүрсөм экен? Мисалы, мен ар дайым ушундай структурный функциональный единица дегенде жүзүмгө токтолом, анткени ал окшош нерсе болот дагы, бардыгы бир нерсеге топтолуп турат. Ошол жүзүмдү элестете бересиздер. Анын бир дааны бир нефрон жана ошол бир эле түйүндө 10 миллион даана болот ошол жүзүмдөн. Жана ошол жүзүмдүн ар бир дааны өзүнчө нефрон болуп кызмат аткарат. Ошол организмдеги кан келет дагы, ошол нефрон тазалап берет. Бир даана нефрон дагы ошол биз күнүнө 170 литр кан тазалайт деп атпаймынбы? Ошонун кайсы бир бөлүгүн бир нефрон тазалайт. Демек 20 миллион даана нефрон биздин каныбызды күн сайын тазалап, зыяндуу нерселерден жок кылып турат. Эгерде бөйрөгүбүз болбогондо, биз жашамак эмеспиз. Балким сутка же 2 сутка жашашыбыз мүмкүн, ууланып, ошол уулуу нерселерге көз жуммакмыз. Эгерде биздин бөйрөгүбүз болбогондо, ошол ар бир нефрон ушундай кызматты аткарат. Анан ар бир нефрон өзүнчө бир чоң нерсе. Анын ичинде клубочкасы бар, анын ичинде сыртка чыгара турган аппараттары бар. Буну чудесный сет деп коет, өзүнчө мындай укмуштуу нерсе, аны толук түшүндүрүп бериш кыйын. Бирок бир аз болсо дагы сиздерге жакындатып көрсөтүп берейин. Мисалы, ар бир нефрондун бирден клубочкасы бар. Клубочка деген бизге түшкөн ошол организмибизде болгон канды тазалай турган аппараты. Ар бир нефрондо бирден. Демек 20 миллион даана ушундай клубочка бар биздин организмибизде. Жана анын ар бири тазалайт. Мисалы, бул жактан таза эмес, эми булганган кан келет дагы, бунун ичинде чудесный сет деп балким ушуну айтабыз, тазаланат дагы, анан бул жакка тазаланган кайра чыгып кетет. 20 миллион даана нефрондун ар бири ушул кызматты аткарып, алар клеткалардын арасынан тазаланган кан кайра общий составтагы канга өтүп кетет.
Анан тазалануу процесси бул жерде жүрөт. Бул жерде зыяндуу болгон калыптар, мочевиналар, аммиактар, мына стрелкаларды көрүп турасыздар. Сыртка чыгып туруп бул жака первичный моча деп коет. Тазаланып туруп, ошол бул жерден тазаланып туруп дагы зыяндуу нерселер түшүп туруп бул жака анан мынтип сыртка чыгып кетет. Ушулар топтолуп туруп клетка аралык суюктук менен топтолот дагы бардыгы ошол мына көрсөттүм го. Топтолуп туруп кайра бул тамырга өтөт дагы, тамырдан кайра общий эмеге кошулуп кете берет, венага, артериядан келип туруп. Анан зыяндуу нерселер болсо мына түтүк менен сыртка ушул эмеге мочевой пузырьга, табарыскка өтөт. Ошентип биздин организмибиз жашап келет. Эми биз гломерулонефрит болгонубузда ушул аппарат жабыркайт. Биздин каныбызды тазалап бере турган аппарат жабыркайт. Ошондо болезньдин баары башталат. Эми ушул нерсеге, гломерулонефритке алып келген себепке токтоло кетейин. Инфекциялык агент, тагыраагы микроб деп бизге жөндүүрөөк кылып айтсам болот. Микроб ушул нерсеге алып келет. Анын түрлөрү дагы өтө көп. Организм кайсы бир микробдон жабыркаган болсо жана ал убагында дарыланбай калган болсо, бөйрөккө дароо таасир этип туруп, ушул бөйрөктүн тазалай турган аппаратын жабыркатып коет. Статистикага ылайык эң көп пайыздык көрсөткүчкө ээ болгон ошол микробду. Микроб бул золотистый стафилококк деп коет. Бул могу жерде биздин бир иммундук органыбыз бар. Ошол жабыркап туруп, ангина деп коебуз го. Ангина болгондо тамагыбыз шишип кетип, өтө кыйналабыз. Көп эле адамда бул бар. Эгерде ошону дарылабай кое турган болсок, өз убагында өтүшүп кетет дагы, бөйрөктү жабыркатат, гломерулонефритке алып барат. Бул гломерулонефрит аутоиммундук оору болуп эсептелинет. Инфекциянын түрлөрү өтө көп. Бул бир гана ушул стафилококк менен эле, ушул ангина менен эле болуп калбайт. Башка дагы өтө көп инфекциялык оорулар ушул нерсеге алып келиши ыктымал. Мисалы, менингит дагы таасир этиши мүмкүн, жана башка микробдор таасир эте берет. Эгер өз убагында жакшы дарыланбаган болсо. Ошон үчүн кайсы инфекциялык оору менен оорубайлы дароо антибактериалдык дарылоо ыкмасын колдонуп айыккан аракет кылыш керек болот. Эми симптомдоруна токтололу. Муну аутоиммундук оору деп айттым. Өзүбүздүн иммунитетибиз бөйрөктүн клеткаларын жок кылган аракет кыла баштайт. Ушундай түшүнсөк деле болот. Өтө татаал оорулардын катарына кирет. Симптомдоруна токтоло кетейин эми, кандай белгилери бар бул оорунун. Демек, биринчиден заарага көңүл бурсак дагы болот. Зааранын өңү өзгөрүп калышы мүмкүн адаттагыдан. Же көп чыгып калат, же аз чыгып калат. Муну биз ар кандай терминдери бар зааранын чыгышы боюнча. Олигоурия деген термин бар. Ал болсо күнүнө 500 мл аз заара ушатуубуз олигоурия деп аталат. Же көп деп айттым. Орточо бул 2 литр деп коеюн. 2 литрден ашык чыкканы полиурия деп коет. Олигоурия дагы коркунучтуу, полиурия дагы коркунучтуу. Эки нерсе тең организмдин башка эле ооруларында дагы болушу мүмкүн, бирок айрыкча ушул ооруда, гломерулонефритте дагы катталат. Анда негизи физиология боюнча, норма боюнча 800 мл-ден 1,5 литрге чейинки заара ушатуу адатта норма болуп эсептелинет. Эгер ушудан аз болсо дагы, көп болсо дагы кандайдыр бир патология бар экендигин билдирет. Гломерулонефрит болгондо адатта же өтө аз чыгат, олигоурия болот, же такыр чыкпай калат. Анурия деп коебуз. 50 мл дагы жетпей калат. Сүткалык заара ушатуу. Жана дагы бир түрү бар, никтурия деп коебуз. Анда кечинде ушатылган заара күндүзгүгө караганда көп чыгат. Ушундан дагы биз гломерулонефрит менен жабыркатабыз деп түшүнсөк болот.
Бул бир гана белги. Кошумча белде эки ушул тарапта оң жак сол жагыбызда төмөн жакта оору байкалат. Ноющий боль деп коет, эзип ооруй берет. Бул дагы бир белгиси. Анан гематурия деп коет. Заарабызга кан кошулуп чыгышы мүмкүн. Ал болсо ошол клубочканын жакшы иштей албай калгандан улам эритроциттердин первичный матчага кошулуп чыгып кетип атканынан улам болот. Негизи гематурия башка себептен деле болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошол биздин бөйрөктөрүбүздө майда таштар, кумдар болуп, ошол мочеточникти жабыркатып туруп, ошол клеткаларын ошону повреждение кылып, кошумча эритроциттер чыгып кетиши мүмкүн. Бул свежий болот, бирок ал көп каттала бербейт. Көбүн эсе ушул нерсеге да көңүл буруп коюш керек болот да. Ошон үчүн айтып атам, көпчүлүк учурда гломерулонефриттен улам болот. Жана дагы башка белгилерин айта кете турган болсом, баш оорутушу мүмкүн. Эми бул первичный белгилерин айттым, эми вторичный баш оорутушу мүмкүн. Общий слабость болушу мүмкүн, алсырайбыз. Табит жоголушу мүмкүн, тамакка болгон. Анан дагы адам көп суусашы мүмкүн. Ушундай белгилери болот гломерулонефритте. Мындан башка да өтө көп симптомдор байкалат, бирок ушулар болгондо эле дароо нефрологко кайрылыш керек болот. Анан кантип диагноз коебуз? Диагнозду албетте жеке адам өзү кое албайт. Сөзсүз түрдө дарыгер коет. Ушуга көңүл буруңуздар. Анткени сиз башка эле ооруга дагы дарылануу кылып коюшуңуз мүмкүн, өзүңүз диагноз кое турган болсоңуз. Ооруңуз болсо андан ары күчөйө берет. Андыктан диагноз коюш үчүн сөзсүз түрдө дарыгерге барыш керек болот. Ал ушул мен айткан нерселердин баарын сурап чыгат дагы симптомдорду. Андан ары сизди УЗИге жөнөтөт, анализ тапшыртат. Негизги анализ бул общий анализ матча. Сидиктин анализинен плотность, относительный плотность деп коет. Анысы 1000, орточо 1005ке чейин болот. Ошол же азайып кетет плотность, же көбөйүп кетет. Ошол дагы көрсөткүчкө биз көңүл бурабыз. Жана дагы ошол заара менен кошо эмне сыртка чыгып атат, ошолорго көңүл бурулат. Анан албетте башка анализдер дагы бар. Общий анализ, кровь бар. Андан болсо воспалительный процесс болуп атабы, жокпу, ошону да байкайбыз. Мисалы, соя көп чыга турган болсо, демек воспалительный процесс болуп атат. Бул кошумча маалымат берет бизге сөзсүз түрдө. Анан дагы бөйрөктүн анализин тапшырыш керек болот. Анда болсо креатининге карайбыз. Креатинин көп чыга турган болсо, демек бөйрөктө жабыркоо процесси жүрүп атат. Белок, башка нерселерди, кыскасы анализ жүргүзүлөт. Анан мындан башка дагы көптөгөн анализдер бар бөйрөккө байланыштуу, бирок негизгилери ушулар. Дарыгер сизди ушуларга жөнөтөт. Жана албетте дарыгерге барганда эртең менен кантип барышты билесиздер. Айтып келем, буга чейин эле тамактанбай, суу ичпей, заара ушатпай барсаңыз жакшы болот. Жана албетте акча дагы алып алыш керек болот ошол анализдерге. Кандайдыр бир маселе жаралып калбаш үчүн. Эми баары бир дарыгер өзүнүн жанынан кошо албайт да. Анан акчаңыз болсо, ишиңиз тезирээк бүтөт. Ошол анализдерге, УЗИге зарыл болсо, анализдерге акча керек болот албетте. Ошол нерселерди кыласыз. Анан ушул анализдердин жыйынтыгы чыккандан кийин сизге эгерде гломерулонефрит деп диагноз коюлган болсо, 1-2 күндөн кийин дарылануу башталат. Жана бул бир жумада, 10 күндө же 1 айда айыгып кете турган оорунун катарына кирбейт. Бул оору сизге бирийлештиби, дайым сиз менен жашайт. Ошого ынанып коюшуңуз керек. Бирок чочуштун кереги жок. Убактылуу жакшылангандан кийин көп убакытка чейин жакшы жүрө бересиз. Эгер дарыгер айткан сунуштарга же болбосо ушундай нерселерди кылыш керек деген сөздөргө көңүл бура турган болсоңуз, албетте жатып дарыланасыз. Постельный режим, дарыгер сизге микроб болсо, заараңызда, организмде сөзсүз түрдө антибактериалдык дарылануу ыкмалары жүргүзүлөт. Аутоиммундук оору болгон үчүн гормоналдык
терапия жүргүзүлөт. Андан сырткары зарыл болгон башка дагы сезгенүүнүн алдын ала турган, сезгенүүнү жогото турган оорулар, нестероидный противовоспалительный деп коет, билесиздер аны, антикоагулянт, антиагрегант. Эми аны дарыгер өзү билет сизге кайсы нерселерди беришти. Сиз баарын түшүнүп алышыңыз керек. Качан, канча алыштын баарын билип алгандан кийин сөзсүз түрдө ошонун баарын аткарышыңыз керек. Негизинен ооруканага жатып дарыланган жакшыраак. Анткени бардык дарылардын убагында аласыз. Керектүү болгон кеңештерди дайыма алып турасыз. Жана дагы негизи көп сөздөр балким дагы деле айтылбай калып кетип атат. Мүмкүн болушунча баарын жеткиргенге аракет кылып атам сиздерге. Жана дагы сөзсүз түрдө диета кылынат. Суюктукту бир аз чектөөгө туура келет. Тузду бир аз чектөөгө туура келет. Туздалган азыктарды жебейсиз. Анан малдын этин дагы бир аз чектеп турган жакшы. Белок азыраак болсо жакшы болот. Анан менин сизге сунуштарым дагы бар анча-мынча, ошолорду дагы айтып коеюн. Эгерде ушул дарылоого кошумча дарыгер сунуштаган бөйрөгүңүздү жана бутуңузду жылуулай турган болсоңуз, ал дагы өзүнүн жакшы таасирин тийгизет. Бирок сырттан жылуулоо 3 сантиметрге чейин эле таасир этиши мүмкүн, териден ичкериге чейин. Бөйрөк болсо 8 сантиметр ичкериде жайгашкан. Ошон үчүн жылуулоонун башка аргасын кылыш керек болот. Турманевый коврик деген ушундай аппараттар чыккан. Интернеттен карап көрсөңүз болот өзүңүз. Аны каяктан заказ кыласыз, кандай кылып аласыз мен билбейм. Баасы тууралуу дагы эч кандай кабарым жок. Болгону турманевый коврик деп издейсиз дагы анализ эмеден, Google'дан. Ошону кантип заказ кылышты ойлоносуз. Балким ошол баягыдай медициналык аппаратураларды саткан жерде болуп калышы ыктымал. Барып издеп көрсөңүз болот. Ошону заказ кылып туруп, аны менен жылуулайсыз. Орточо 50-55 градуска чейин. Анан ошону менен бөйрөгүңүздү жылуулайсыз, анан буттарыңызды жылуулайсыз. Канчага чейин, тер дегенге чейин жылуулайсыз дагы, токтотуп кое бересиз. Ар күнү кылсаңыз жакшы болот. Орточо бир ай кылып көргөнүңүздө балким жакшы жыйынтыктар байкалат. Албетте дарыгердин менен кеңешип туруп кылганыңыз жакшы болот. Болбосо эми эч бир нерсенин зыяны жок деп айтууга азыркы учурда болбой калды. Ошол нерсеге көңүл буруң. Анан суюктукту азайтыш керек дедим. Ошондой болсо дагы баары бир ичип туруш керек. Бөйрөк өзүнүн ишин жакшы аткара албай аткан учурда терибизден дагы сыртка чыгып турат ашыкча суюктуктар. Ар бир клеткага суюктук керек. Ошондуктан эч куру дегенде 1 литр суюктук ичип турууга керек болот күнүнө. Азырча менин сизге жеткиргим келгендер ушулар. Ушуларды эле аткарсаңыз, балким айыгып кетүү жакшыраак, оңоюраак болот. Анан дагы кошумчалап коеюн дагы бир нерсени. Кайсы гана диагноз сизге коюлбады, кайсы гана оору сизге жабышпады, ал жөнөкөй нерсе эмес. Ал сизди көпкө чейин кыйнайт турган нерсе. 10 күндүк дарылануудан кийин эле дарыгерди күнөөлөп башташтын кереги жок. Ал сизди убактылуу жакшы болууга жардам берет. Бирок оору толугу менен чегинип кетпейт. Улам көзөмөл дайыма карап жүрүшкө туура келет. Эч куру дегенде жарым жылда бир көрүнүп турасыз нефрологко. Ошондо сиздин саламаттыгыңыз бир кыйла жакшыланып, өзүңүздү жакшы сезип жүрө бересиз. Бутту сөзсүз түрдө жылуулаңыз, жылуу жүргөндө бөйрөк оорубайт анча. Азырча ушулар. Эгерде биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, менин каналымы катталып коюңуз. Анан уккан маалыматыңызды башкалар менен бөлүшкөнү аракет кылыңыз. Досторуңузга, туугандарыңызга айтып берсеңиз, өзүңүзгө жакшыраак сиңет. Ушундай оорусу бар бирөөгө жөнөтүп койсоңуз дагы жакшы болот деп ойлойм.